Салам достор, кайрадан кезектеги сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Нургүл Тайыр кызы. Бүгүн сабагыбызда ким жөнүндө, кайсы чыгарма жөнүндө сөз болорун дароо эле аңдап түшүнүп алдыңар окшойт. Бир гана орус адабиятында эмес, бүткүл дүйнөлүк адабиятта өзүнүн өзгөчө орду бар Антон Павлович Чехов жөнүндө сөз кылабыз. Орустун улуу жазуучусу Антон Павлович Чехов 1860 жылы 29 январда Таганрог шаарында жарык дүйнөгө келген. Чеховдордун үй бүлөсү Москвага көчүп келип, 19 жаштагы Антон Москва университетинин медициналык факультетине тапшырат. 1880 жылы анын биринчи аңгемелери басылмаларда жарык көрүп, адабиятта жазмакерлик ишмердиги башталат. Медициналык окуу жайын аяктагандан кийин дарыгер болуп иштеп, чыгармачылыкты кошо улантып, ошол кездеги орус интеллигенциясынын арасында тез эле оозго алынат. Ал дүйнөлүк жана орус адабиятынын алтын казынасына бир катар повесть, аңгемелерден баштап Иванов, Алчалуу бак, Үч эже сиңди, Ак чардак, Ваня Таеке деген пьесаларды калтырды. Студент окурмандар Антоша Чехонта деген ат менен чыга турган аңгемелерди чыдамсыздык менен күтө турган. Чеховдун алган калем акысы өз жашоосуна азын-оолак жетип турган. Анткени атасы 6 баласын бага албай, жашоосу начар болуп, алда качан эле жакыр жашап калган эле. Бирок Чеховдун жашоосу начар болбогон ченде деле ал жазуучу болсок, анткени табиятынан таланттуу эле. Чехов катуу ооруп калган күндөрүнө да карабай, чакан чыгармаларды жарата берген. Адегенде жалаң юмор менен гана жазчу. Анын Жылкы фамилиялуу, Хирургия, Налим сыяктуу аңгемелерин окуганда азыр да күлбөй кое албайсың. Чеховдун чыгармаларын окуганда ыйларыңды же күлөрүңдү билбейсиң. Өтүкчүлүктү үйрөнүү үчүн өтүкчүнүн жардамчысы болуп жүргөн дыйкан бала Ванька Жуков кайра алып кет деп өтүнүп чоң атасына кыштакка кат жазат. Анын катында мага бейтаалай жетимге бооруур көр, чоң ата, мени баарысы сабашат, кардым ач, куса болгонумду айтпай эле коеюн, күндө ыйлайм деген кейиштүү сөздөр бар. Анан ал каттын сыртына кыштактагы чоң атама деп жазып коет. Кайсы кыштак, чоң атасынын аты жөнү ким, Россиянын сандаган кыштактарынын кайсы бирине багышталды ал кат. Баланын байоолугуна жылмаясың, кыйналып жүргөнүнө кейийсиң. Муну жазуучу өтө чебер сүрөттөгөн. Кийинчерээк Чехов чоңураак аңгемелерди жана повесттерди, олуттуу пьесаларды жаза баштаган. Бул чыгармаларында кимдер гана сүрөттөлбөгөн. Врачтар жана мугалимдер, чиновниктер, студенттер жана аскер кызматкерлери, помощниктер жана дыйкандар, кулактар жана жакырлар, ал тургай полицейлер менен камактагылар да бар. Кыскасы бардык кесиптегилер, бардык курактагылар, бүткүл Россия камтылган. Унтер Пришваев Кутудагы адам жана башка чыгармаларын окусаңар, мурун Россияда турмуш канчалык оор болгонун сезесиңер. Бирок Чехов турмуш өзгөрүп, кыйноо жок болуп, адилет мезгил келерине ишенген. Ошентип, Таганрогдук гимназисттин жакшы турмуш көксөөсү орустун эң сонун жазуучусунун Россиянын жаркыраган келечектеги жөнүндөгү аруу тилегине айланган. Ал 1904 жылы түштүк Германиянын Баденвейлер шаарында дарыланганы барып, учук кеселинен жакшы боло албай, 15 июлда 44 жашта каза болгон. Анын сөөгү Москванын Новодевичье көрүстөнүнө коюлган. Чехов жөнүндө кызыктуу фактыларга токтолсок, Антоша жаш кезинде көп нерселерди жасап жетишчү экен. Кол өнөрчүлүккө үйрөнүп, окуп, атасына жардам берип, хордо ырда ойночу. Ал өзүнүн оорусун адамдардан көп жыл бою жашырып жүргөн. Иван Бунини Антондун жакын досу болгон. Чехов такса парадосундагы иттерди жакшы көрчү. Анын өзүнүн 2 такасы болгон. 1908 жылы Германияда Чеховго биринчи эстелик тургузулган. Антон жазуучу гана болбостон дарыгер да болгон. Чеховдун
Сенин айгарыңды майрамдай күткөн адамдар бар экенин эстегенде ооруган да жагымдуу сезилет деген сыяктуу учкул кептери да адабияттын алтын казынасында калган. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө өзүн начар сезип, дарыгерин чакыртып, ага немис тилинде «Ich sterbe» деп айтат. Анын студентине орус тилинде «Мен өлүп баратам» дептир. Чехов жөнүндө замандаштары төмөндөгүдөй эскеришет. Чехов Россиянын эң мыкты досторунун бири, акылдуу, адилет, чынчыл досу. Аны сүйгөн, ага бардык жактан жан тарткан досу. Горький. Чехов прозадагы Пушкин, Толстой. Чехов өз доорунун көркөм, тарыхый эстелигин тургузуп кетти. Федин. Бүгүн сабагыбызда биз Антон Павлович Чеховдун атын адабиятка таанымал кылган «Хамелеон» чыгармасы жөнүндө сөз кылабыз. Силер сүрөттө көрүп тургандай эле «Хамелеон» чыгармасы эмне жөнүндө сөз болорун бир аз да болсо түшүндүңөр окшойт. Чыгарманын сюжетине сүңгүп кирерден алдын алгач кээ бир сөздөрдүн маанилерине токтолуп алсак. Полициялык көзөмөлдөөчү бул падышалык Россиядан тартипти байкоо үчүн коюлган өкмөттүк кызматкер. Конфискация бул жерде базарда сатуучулардан тартып алынган деген мааниде. Крыжовник барсылдак тикендүү келген бакта өсүүчү жемиш. Кабак ичимдик ичилүүчү жайлар мурда ушинтип аталган. Генерал жогорку аскердик наам чин. Мировой майда иштерди текшерүүчү кызматкер. Жандарм полициялык чини бар киши. Базар аянтын аралап, үстүнө жаңы шинель кийинип, колуна түйүнчөк кармаган полицей көзөмөлдөөчү Очмелов келе жатат. Анын соңунда каалгый басып, конфискация кылып алынган крыжовик жемиши жык толгон себетти көтөрүп, куйкул сары кичи полицей жүрөт. Айлана тыптынч, аянтта бир да жан жок. Дүкөн жана кабактардын ачык эшиктери ач бөрүнүн оозуна окшоп, Кудайдын жарык дүйнөсү кандайдыр кайгылуу түрдө карайт. Булардын жанында турган кайырчы да жок. Сен кабат экенсиң го, шумшук, деген сөз угулду Очмеловго. Балдар, кармагыла муну. Биздин заманда кабышып отурууга болбойт. Карма! Иттин кыңылдаганы угулду. Очмелов каптал жагына карай салса, көпөс Пучигиндин оттун кампасынан 3 буту менен сороктоп, улам артына карап, бир ит качып келатыптыр. Чыт көйнөк кийип, желкесинен топчуларын чыгарып салган киши анын соңунан кууп алыптыр. Кууп келаткан киши илгери умтула жерге боюн таштап, көмкөрөсүнөн жата калып, иттин акыркы шыйрагынан кармады. Иттин кыңылдаганы жана кое бербей деген кыйкырык кайрадан чыкты. Дүкөндөрдөн уйкулуу өңдөр сорое чыга келип, отун кампасынын жанына калк жерден чыга калган сыяктуу бат эле топтоло түштү. Тартип бузулду окшойт, таксыр, деди кичи полицей. Очмелов солго бурулуп, жыйналган топту карай жөнөдү. Кампанын дарбазасынын так түбүндө жогоруда айтылган желетчен киши оң колун өйдө көтөрүп, чогулган элге канга боелгон сөөмөйүн көрсөтүп турганын байкады. Анын чаламас өңүнөн «Мен сенден бир нерсе алам, куруган куйту» деген сөз жазылып тургансыйт. Ал киши зергер уста Хрюкин экенин Очмелов тааный койду. Топтун так ортосунда алдыңкы эки бутун талтайтып, бүткөн бою калтырап, азыркы чатактын айыпкери, тумшугу, шуштугу жонунда саргыч темгили бар ак күчүк турат. Анын жаш мөлтүрөгөн көзүнөн аябай коркуп, кайыгы баткандагы белгиси байкалат. Бул кандай окуя? Деп сурады Очмелов топту жиреп кирип. Мунуңар эмне? Сөөмөйүң эмне болду сенин? Ким кыйкырды? Мен эч кимге тийбестен жөн эле келаткам, таксыр, деп Хрюкин өз колуна жөтөлө баштады. Митрий Митрич, экөөбүз отун жөнүндө келгенбиз. Ана мына, бул шумшук өзүнөн өзү келип сөөмөйүмдү тиштеп алды. Сиз мени кечирип коюңуз. Мен анын себеби бул сөөмөйү мындан ары балким бир жумага ишке жарабай калар. Мындай айбанаттан азап чектеп,
мыйзамда да айтылган эмес таксыр. Көрүнгөндүн баарын эле тиштей берсе, жарык дүйнөдө жашабай эле койгонум артык. Дурус, деди Очумелов сурданып, жөтөлө жана кашты серпе сүйлөп. Дурус, кимдин ити бул? Мен муну жөн койбойм. Иттин ээн кое бергенди көрсөтөм силерге. Токтомго баш ийгиси келбеген ушундай төрөлөргө көңүл бурор убакыт жетти. Мындай митаамга салык салар замат ит жана ушуга окшогон тентип жүргөн айбандын эмне экенин мен ага түшүндүрөм. Акесин таанытам ага. Улдрин, деди Очумелов жанындагы кичине полицейге карап. Бул кимдин ити экенин аныктап бил да токтом жаз. Иттин өзүн өлтүрүш керек. Тезинен жок кыл. Балким кутурган ит чыгар. Бул кимдин ити деп жатам мен? Генерал Жигаловдун ити болсо керек, деди тоо ичинен кимдир бирөө. Генерал Жигаловдуку? Элдрин, менин пальтоомду чеччи. Күндүн ысыгын кара, жаан жайт окшойт. Мен мында бир гана нерсеге түшүнбөй турам. Сени кантип каптаал? Деди Очумелов Хрюкинге карап. Сөмөйгө күчүк кантип жетет? Бул кичине, сен лөкүйгөн чоң экенсиң. Колуңду балким мыкка сайып алып анан бирөөдөн акча согоюн деп акылга киргенсиң го. Сенин кандай киши экениң белгилүү эмеспи? Силердей шайтандарды билем мен. Тамаша кылыш үчүн бул иттин мурдуна тамеки тыккандыр таксыр. Анан бул акмак эмес да, колун каап алгандыр. Өзү терс аяк киши таксыр. Калп айтасың, кыйшыгоос, деди Хрюкин. Көрбөгөн соң, демек калп сөздүн кереги эмне? Биздин ушул турган урматтуу таксыр акылдуу төрө. Ким калп айтса да, ким чын сүйлөсө да түшүнөт, Кудай акы. Ал эми меники калп болсо, мировой текшере берсин. Аны мыйзамында ачык айтылган. Азыр бардык эл бирдей. Эгер билгиңер келсе, менин өз иним да, жандырымда иштейт. Көп сөзүңдү кой. Жок, генералдык эмес бул, деди кичи полицей терең ойлонгон түрдө. Генералда мында ит жок. Аныкы көбүнчө машке иттер. Сен муну даана билесиңби? Даана билем таксыр. Мен өзүм да билем. Генералдын иттери кымбат баалуу асыл тукумдан. А бул эмне ит экенин шайтан билеби? Жүнү да начар, кейпи да жаман, өлчөсү курусун. Мында итти эмне багат? Акылыңар кайда силердин? Эгер мында ит Петербургда же Москвада көрүнө калса эмне болорун билесиңерби? Анда мыйзам заңга карап отурбастан ошол замат дымын чыгарбай салат. Хрюкин, сен кыйноо көрүпсүң. Бул ишти эми жөн койбогонумду үйрөтүш керек. Убакыт жеткен. А балким генералдыкы чыгар, деди полицей кайра ойлонуп. Тумшугуна жазылган белгиси жок. Өгүнү ушундай итти анын короосунан көргөн элем. Генералдыкы болуу керек, деди бирөө. Менин пальтоомду кийгизип койчу, Улдырин тууган. Желге урунуп калдым окшойт. Чыйрыга баштадым. Сен бул күчүктүкү генералдыкка жеткирип, өздөрүнөн сурагын. Мен таап жибергенимди айт. Муну көчөгө чыгарбагыла дегин. А балким бул абдан кымбат күчүктүр. Анан ар бир жолуккан чочко мурдуна тамеки тыга берсе, бат эле бузулбайбы? Ит назик макулук. А сен акмак, колуңду түшүр эми. Макул, колуңдун эмнесин көрөсүң? Айыптуу өзүң. Генералдын ашмачысы келатат. Ошондон сурайлы. Эй, Прохор, бери келчи, жалгагыр. Мына бул итти көрчү, силердикиби? Тапкан экенсиң. Мында ит өмүр бою болгон эмес. Узак убакыт сурап отуруштун кереги жок, деди Очумелов. Тентип жүргөн ит бул. Көп сөздүн кереги эмне? Тентиген дедимби? Тентиген. Өлсүн. Ке ушул. Бул биздин ит эмес, деп Прохор сөзүн улантты. Генералдын инисиники. Ал бая күнү гана келген. Биздин генерал тайган күтпөй, иниси жакшы көрөт. Ырас эле, анын иниси келдиби? Владимир Ивановичпи? Деп Очумелов сурай баштады, элжиреген түрдө жылмайып күлүп. Мына, Кудай жалгасын. Мен аны билген да эмесмин. Конокко келишкен го. Ооба. Кудайы тооба, агасын сагынган экен. А мен билген жокмун. Бул ит ошолордуку дечи. Жакшы болуптур. Эмесе алып кеткин. Дурус ит көрүнөт. Шамдагай турбайбы? Мына мунун
сөөмөйүн шапкана тиштеп алыптыр. Кана, неге калтырайсың? Ачууланып турат. Шайтан, арам, тентек. Прохор итти чакыра ээрчитип алып, оттун кампасынан алып кетет. Жыйылган топ Крюкинде шылдыңдай башташты. Мен сага дагы көрсөтөм, деп Очумелов аны катуу опузалап, анан шинелин кымтылады да базар аянтын аралап жолуна түштү. Достор, бул чыгарманын аты аталып тургандай эле, бул чыгарманы окуп бүткөндөн кийин силер кандай ойдо калдыңар? Эмне үчүн аңгеме хамелеон деп аталып калган? Күчүктүн тополоңу кандайча башталды? Очумелов өз адамдык кебетесин, өңүн канча жолу өзгөрттү? Чеховдун учуру жана бүгүнкү күн хамелеондор жоголдубу? Же дагы эле барбы? Кошоматчылык деген эмне? Биздин класста да кошоматчылар жокпу? Кошоматчылардын арты кандай болорун билдиңерби? Мына ушундай суроолорго өз алдынча жооп